8-бөлүм. Шымуэл карыганда Ысрайылга өз уулдарын башкаруучу кылды. Улуу баласынын ысымы Жоэл, экинчи баласынын ысымы Абия болчу. Алар Беер-шебада башкаруучу эле. Бирок уулдары анын жолу менен жүрүшкөн жок. Дүнүйө курдук кылып пара алып, туура эмес бийлик жүргүзүштү. Ошондо Ысрайылдын баардык аксакалдары чогулуп Рамага, Шымуэлге келишти. Алар ага: "Сен каарып калдың, уулдарың сенин жолуң менен жүрүшпөйт. Ошондуктан башка элдердикиндей эле биздин үстүбүзгө падыша кой, ал бизди башкарсын" дешти. Алардын "биздин үстүбүзгө падыша кой" деген сөзү Шымуэлге жаккан жок. Шымуэл Теңирге сыйынды. Ошондо Теңир Шымуэлге мындай деди: "Эл сага эмне десе, ошонун баардыгын кыл. Анткени алар сенден баш тартышкан жок. Мен падыша болбошум үчүн менден баш тартышты. Мен Мисирден алып чыккан күндөн ушул күнгө чейин алар мени таштап, башка кудайларга кызмат кылышты. Сага да ушундай кылып жатышат. Аларды ук, бирок өздөрүнө бийлик жүргүзө турган падышанын укуктарын аларга айтып эскертип кой." Шемуэл өзүнөн падыша сураган элге Теңирдин сөзүн толук айтып берди. Ал аларга мындай деди: "Силерге падышачылык кылчу падышанын укуктары мындай болот. Ал уулдарыңарды алат да өзүнүн майдан арабаларын айдатат, атчан жоокер кылат. Алар арабалардын алдында чуркашат. Алардын арасынан 1000 башы, 50 башы коет, өз жерлерине иштетет, эгенин ордурат, согуш куралдарын жана араба шаймандарын жасатат. Кыздарыңарды алып, жыпар жыттуу заттарды жасатат, тамак бышыртат, нан жаптырат. Силердин эң жакшы талааларыңарды жана зайтун бактарыңар менен жүзүм зарларыңарды алып, өз кулдарына берет. Эгениңердин, жүзүмүңөрдүн 1/10 бөлүгүн алып, эбнухтары менен кулдарына берет. Кулдарыңарды, күңдөрүңөрдү, бодо малыңарды, эшектериңерди, мыкты жаш жигиттериңерди алып, өзүнүн иштерине пайдаланат. Майда малыңардын 1/10 бөлүгүн алат. Ага өзүңөр да кул болосуңар. Өзүңөр тандап алган падышаңардан запкы көрүп боздойсуңар. Ошондо Теңир силерге жооп бербейт." Бирок эл Шымуэлдин сөзүнө макул болбой мындай деди: "Жок, бизге падыша бийлик кылсын. Ошондо биз башка элдердей болобуз. Бизге падыша бийлик кылсын, биздин алдыбызда жүрсүн, согушту башкарсын." Шемуэл элдин айткан сөзүнүн баарын угуп, аларды Теңирге айтып берди. Ошондо Теңир Шемуэлге мындай деди: "Элдин сөзүн ук, аларга падыша коюп бер. Шемуэл ысрайылдыктарга: ар бириңер өз шаарыңарга баргыла" деди.